сентябрь. Бүгін 18 сентябрь. Таласский как мафия деген. Рухи мурас 489-үйдө. Мен Камалов Кубандык Чырмашевич выселять этип атышат. 50 миң бересиң. Мошенничество менен. Бул үйдө мен 15 жылдан бери жашайм. Ушул үйдө мени выселять этип атышат. 6 жыл, 5 жыл. Мына бияқта да тартып коңуз. Грузовой машиналары менен келди. Грузчиктери келди. Сот исполнительдери келди. Бирок экинчи тарап жок. 2013-тө, 2015-тен бери биз булар менен ызылдашып келип атабыз. Сиз айтып атасыз, жазып койбойсуңар, заявление жазып койбойсуңар. Карайт да деп атасыңар. Мына прокуратурага кайрылдык байке. Прокуратура айтты, соттун чечими чыккандан кийин биз эч нерсеге асыл албайбыз деп. Биз эч нерсени карап бере албайбыз деп. Кайра бар, заявление жаздык. Заявленияны принимать эткен жок байке. Заявленияны принимать эткен жок. Ошол эле Саргатанов, силердин коллегаңар, сот исполнитель, мунун бардыгын Саргатанов кылган. Саргатанов кылган. Мунун баарын Саргатанов кылган. Силер билбейсиңер, мында 3-чү лицо бар экенин. Биз Москвада жүргөндө 86 миңди алды деп туруп, ушул закон билген киши ушуну кабыл алып, ошонун эмесинен жыйынтык чыгарып атпайбы? Ушуну тазаңар ушуну. Закон ченеминде таза кылып чыгарсаңар, үйдү берип чыгып кетебиз. Выселение, назначение болгондо мен келип кетем баягыдай эле. Эмне себептен бүгүн отложка болду. Бүгүн отложка болду, участковый жок. МТУнун сотрудниктери жок. И плюс взыскатель жок. Бул өндүрүп алуучу. Ошол жоктугуна байланыштуу мен акты түздүм.